Ырчы Анжелика. Элчи болгум келчү, балким ал кыялым ишке ашып калаттыр. Ырчы Анжелика ыктыярчы катары президентке жолукканы, кайрымдуулук, саясат, жаңы алган үйү жана башка темада Супер ТВга маек курду. Алгач ал өлкө башчы менен болгон 3 сааттык жолугушуу ойдогудай өткөнүн, анда кандай маселелер көтөрүлгөнүнө токтолду. Биз өз көзүбүз менен көргөн нерселерибизди айтып бердик. Жолугушууда дарыгерлердин туура эмес иш алып баруусу, тагыраагы ыктыярчылар тарабынан берилген бет каптарды жана башка каражаттарды кампага катып койгондор тууралуу кеп козголду. Бул маселе дароо чечилерин өлкө башчы билдирди. Жолугушууга баргандар атабызга даттангандай эле баарын ачык айттык. Бийликке карата сындар айтылды. Мен ойлогом, бизди бул жаатта чектеп коет деп. Бирок тескерисинче президент туура кабыл алып, мага көп нерсени айтышыңар керек. Балким мен көп нерсени билбей калып жатамын деди. Мен жолугушууда обсервация, ооруканаларда канча адам жатканы, алар кимдер экени, бош орундар тууралуу тизме короодо болсун деген сунушту айттым. Анткени жол тандабастар менен келгендер ооруканага кирип, карапайым адамдар сыртта калып жатат деген видеолорду көрүп жаттым, дейт ал. Анжелика айым пандемия шартында ыктыярчы болуусуна Ырчы Мирбек Атабековдун социалдык тармактагы билдирүүсү себеп болгонун айтат. Карантин болуп үйдө отуруп калдык. Мирбек Атабеков кычкылтек концентраторун алып берели деп өзү бир жабдыкка акча бөлгөнүн Инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Анан мен дагы бирди алып беришим керек. Ар бирибиз бирден алып берсек, бейтаптардын өмүрүн сактап калабыз, дедим. Жарнама менен иштешкен өнөктөштөрүмдөн гонорар келип түшкөн. Ошол акчанын баарын жабдык алууга котордум. Ал суммага 5 кычкылтек концентратор келет. Андан тышкары менин тааныштарым, эжекелерим дагы жабдык алып берүүгө алып беришти. Андан кийин эл сомдон капчыгымды ачып, каражат топтой баштадым. Садака кылгандардын көбү чалышып, чын эле сизден эл сомбу деп сурап жатышты. Жалпысынан 5 миллион сомго медициналык жабдыктарды жана дары-дармектерди алып элге тараттык. Ырчы саясатка аралашуу боюнча пикири менен бөлүштү. Саясатка барыш керек окшойт деп калдым. Себеби мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечүүгө жол ачылат экен. Эгер партиянын лидери, команда сендей мыкты, мекенчил болсо, эмне үчүн элдин көйгөйүн чечкенге күч аракетиңди жумшабашың керек. Бирок кыялымда өзүм элчи болуп, башка мамлекеттерде Кыргыз өлкөсүнүн маданиятын көрсөткүм келчү. Эгер элчи болсом, элибиздин маданиятын ушунчалык көрсөткөн элчи болмокмун. Балким ал кыялым ишке ашып калаттыр. Баары алдыда. Биз башкалардын катасын көрүп, тажрыйба топтой беришибиз керек экен, деди ал. Маектин жүрүшүндө Анжелика айым Ырчы Асема экөөнүн ортосундагы түшүнбөстүктөргө токтолуп, азыр баары жакшы экенин айтты. Мындан тышкары ал жаңы алган үй боюнча кеңири маалымат берип, ак өргөөнү алуу үчүн насыя алганын билдирди. Маалымат булагы Супер KG сайты. Жаным, ырчылар Алмаз Шаадаев менен Кызсай Калкабылова сүйүү мамилесин ачыкташты. Ырчы Кызсай Калкабылова социалдык жеке баракчасына Ырчы Алмаз Шаадаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, жаным деген хэштег калтырды. Албетте, бул билдирүү катталуучуларын табышмакка салып, айрымдары алардын ортосунда сүйүү мамилеси болушу мүмкүн десе, айрымдары жөн гана клип учурундагы сүрөт деп божомолдошууда. Булак аргумент KG. Ишкер Жылтырова. Кыргыз Республикасынан тонналап чыгарылган чөптөр Европада кымбат дары жасалат. Сонунгүл Жылтырова бир нече жылдан бери элеттиктерге дары чөптөрдү өстүрүүнү үйрөтүп келет. Ал жаратылыш койнундагы дарычылыгы бар өсүмдүктөр кайсы илдетке дары болуп, бейтапты эмне менен айыктырууга мүмкүн экендигин жакшы билет. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы Жылтырова менен чет өлкөгө тонналап сатылып жаткан чөп, аларды өстүрүү жөнүндө маек курду. Дары чөп өстүрүүгө кантип аралашып калдыңыз? Кичинекей кезимде чоң энем рак илдетини кабылып, мен ал кишинин көрсөткөнү боюнча чөптөн дары даярдап берчүмүн. Ошолорду ичип жүрүү айыгып кеткен. Кийинчерээк мектепти бүтүп, жогорку окуу жайда окуп жүргөндө дары чөптөргө кызыгып, жаратылышка жакын болдум. Атамдын агасы дагы түрдүү дары чөптөрдү терип, кургатып, мага көп нерсе айтып берчү. Бир кезде кан басымы жогорулап, сыркы болуп, ак халатчандар жазган дары-дармектин баарын иче берген экен. Ошол дарылар ден соолугун бузуп койгонун айтчу. Көрсө дары бир жерде айыктырса, экинчи органды талкалайт экен. Ашказанында жара пайда болуп, 59 жашында кайтыш болуп калды. Ооруп жүргөндө дары чөптөрдү кеч пайдаланып калыптырмын деп өкүнүп жүрдү. Мен кийин ар кандай долбоорлорго катышып, 1998 жылдан баштап бул тармакка аралашып, өз алдымча изилдеп, дарылыгы бар чөптөрдү айдай баштагам.
Мындай өсүмдүктөрдү кыргыздар байыртадан эле колдонуп келген да, негизи бул өнөрдү этияттык менен аркалоо керек го. Негизи кыргыз элинде дары чөптөрдү мурунтан баштап эле абдан жакшы пайдаланчу. Мен 4 айымда 2 өпкөмө суук тийип ооруп калыптырмын. Ооруканага жатып дарыланып келгениме карабай жакшы боло албай кыйналып жүргөн экенмин. Энем кышында көкөмөрөн өскөн жерди таап, карды күрөп, тамыры менен казып келип, жуунтуп жүрүп айыктырыптыр. Азыр деле элди дары чөп менен дарылагандар бар. Көп учурда жыйынтыгы жакшы. Бирок анын терүү учуру, кургатуу ыкмасын колдонуудагы өлчөмүн билүү зарыл. Кыргызстандын тоолорунда дары чөптөргө арбын деп жатасыз. Ошол эле маалда айрым өсүмдүктөрдүн азайып кеткени байкалууда. Ооба, тоого чыгып дары чөп терип, кургатып саткан көп эле адам бар. Анын аркасынан жакшы эле акча табышат. Алар чөптөрдүн жетилип, дарылык касиети баралына жеткен айы күнүнө чейин билишет. Мен чөптүн 12-13 түрүн эле абдан жакшы билем. Алардын курамын изилдегем. Ал эми Кыргызстанда 4000ден ашык дары чөп бар. Тилекке каршы алар мурун аябай көп өсчү. Кийинки жылдары азайып кетти. Жок болуп баратат десем да жаңылбайм. Биринчиден мал жеп, туягы тепселеп жатат. Экинчиден жергиликтүүлөрдүн чогултканын Кытай жарандары арзан баада эле ири көлөмдө алып кетүүдө. Аларды мамлекет тарабынан эч ким көзөмөлдөгөн жок. Казганда да дары чөптүн өзүн алып тим болбой, башкаларына да зыян келтирип жатат. Жалпылап айтканда бул жаатта абдан көп көйгөй бар. Ошондон улам дары чөптөрдү үй шартында талаада өстүрүүгө ыктап кеттиңизби? Башында үйдө кичинеден ромашка, календула, мышык тамырды өстүрө баштагам. Убакыт өтүп эле аралык уюмдун долбоору Ысык көлгө келип, алар менен 2011-жылдан баштап иштешип калдым. Координатор катары облустун тургундарына мышык тамырды өстүргөндү үйрөттүм. Азырдагы ошол багытта иш алып барам. Германиядагы бир фармацевтикалык компания менен келишим түзүп, дыйкандар 1 килограммын 57 сомдон сатууда. Чет элдиктер кызыгып 200 тоннага чейин өстүрүп бергиле деп сурап жатат. Бирок биз жылда араң дегенде 30 тонна гана чогулта алабыз. Ысык көлдүн Европага кетип жаткан чөбүнөн эмне дарылар жасалат? Мышык тамыр өсүмдүгүн германиялыктар 100дөн ашык таблетка, сайылуучу даарыга кошуп чыгарат. Бизден сатып алып жаткан компаниянын өкүлдөрүнүн айтымында, Кыргызстандагы өсүмдүктөрдүн экстракты 130% жогору экен. Ошондуктан биздикин жакшы баалап алып кетип жатышат. Ал чөп Европанын бир катар мамлекеттеринде да өстүрүлөт. Аларга мисалы европалыктардан 10 тонна алгандан көрө Кыргызстандан 1 тонна алганы пайдалуу экен. Кыргызстандын шартында дары чөптөрдү өстүрүү кирешелүү эле экен. Биздин долбоордун алкагында 1000ден ашык адамды ал өнөргө үйрөттүк. Азыр нарын Талас облусундагы элеттиктерге жол көрсөтүп жатабыз. Эң негизгиси ал өсүмдүктөргө суроо талап болушу керек. Ошондо эл өзү эле ыктай баштайт. Ысык көлдөгү Маман айылынын тургундары дары чөптөрдүн ыгын таап алышкан. Андан киреше таап, жашоо турмушу жаман эмес. Органикалык чарба жүргүзүп, дары чөптөрдү өстүргөндө сөзсүз жерге дагы жакшы таасирин берет. Ошол эле жерге кийинки жылы картошка, жер жемиш сепсең, түшүмдүүлүгү жогорулап, айдоо жерден түрдүү зыянкечтер жоголот. Бирок дары чөп өстүрүүнүн өзүнүн кыйынчылыктары бар. Көпчүлүк ишти техниканы пайдаланбай колго жасайсың. Ар бирин помидор тиккендей отургузасың. Тамырын бош кылсаң көтөрүлө албай калат. Мындан тышкары, чоңураак аянтка тиге албайсың. Биз окуткан элеттиктер иштин көзүн билип алышты. Сентябрь айында сатып алуучу издешпейт. Чет элдик компаниялар өздөрү келип килограммын 57 сомдон алып кетишет. Пандемия учурунда ден соолукка кам көрүп, сергек жашоо образы менен күн кечирүү зарыл экендигине көпчүлүгүбүздүн көзүбүз жетти. Дары чөптөр менен иштеген адис катары айтсаңыз, айланада өсүмдүктөргө кандай мамиле кылышыбыз керек? Жөнөкөй талаада өскөн ромашканы терип, кургаткандан кийин ымыркайды жуунтса болот. Чайга кошуп ичсе жакшы. Ал сонун антисептик. Аны менен жуунса дагы болот. Шалфей тамак ооруп калганда жакшы айыктырат. Аялдардын репродуктивдүү органдарына пайдалуу. Чай чөп ички органдардын иштешин жакшыртат. Рак клеткаларын өстүрбөйт. Чалканда С витамини аябай көп, канды тазалайт. Мындай чөптөрдүн ондогон түрүн Кыргызстандын аймактарынан кыйынчылыксыз табууга болот. Ошолорду колдонууну үйрөнүп алса ашыкча болбойт. Кыргызстандыктар толгон токой дары чөптөрдү тебелеп эле басып жүрөбүз. Сиз жогоруда дарылыгы бар чөптөрдү өстүрүүдө өлкөбүздөгү климат, топурагынын артыкчылыгын айта кетпедиңизби? Негизи айыл чарба тармагынын ушул багытын жолго салсак жакшы эле болот экен да. Ооба, жакында эле Германия 200 тонна мышык тамыр жибергиле деп кайрылды.
Бирок биз андай көлөмдүү чыгара албайбыз. Эгер өкмөт колдон буттан алып жардам берсе, 5 жылда ал көлөмдүү даярдай алат элек. Азыр дары чөптөр аябай арзан эле сатылып жатат. Бийлик ага көңүл бурса, Кыргызстандын укмуш дары-дармектерди чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Карапайым элге да жумуш орундары түзүлмөк. Ал үчүн чоң илим изилдөө иштери жүргүзүлүп, өкмөт ири каражат бөлүшү керек. Таживирус өлкөнү каптаганда фармакология, саламаттыкты сактоо системасындагы жылдап жыйналып келе жаткан көйгөйлөрдү көргөзүп койду. Атамекендик фармакомпаниялар болсо алып сатуу менен эле алек. Ар бир иш илимий мамилени талап кылат эмеспи? Бизде кесипкөй фармакологдор жетиштүү элеби? Саналуу эле бар. Жаштар арасында өтө эле аз. Алар деле фармаколог болгусу келет. Бирок бул тармак бизде өнүкпөгөндүктөн ал адистикти тандашпайт. Анын ордуна көпчүлүгү чет элден келген даяр дарыларды сатуу менен алек. Бирок биз өмүр бою эле башка мамлекеттерден чыккан дарылар менен эле жашай албайбыз да. Мамлекетибиздеги акыркы айлардагы окуялар муну даана көргөзүп койду. Тиешелүү деңгээлде изилдөө иштерин жүргүзүп, бул тармакты колго алышыбыз керек. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Өз ой пикирлериңизди комментарийге калтыра кетиңиз.